Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Видеобуздун башында биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бүгүн биз сиздерге башынан оор күндөрдү өткөрүп жаткан жалгыз бой эне 4 баланын апасы, 2 баласы инвалид болуп, азыркы учурда жардамга муктаж болуп турган эненин үйүнө келип турган чагыбыз. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы жүрөсүзбү эже? Биз сизди Instagram баракчасынан көрүп, элдер дагы жиберип калышты. Ушундай оор тагдырга кабылган эже бар, жалгыз бой эне, 4 баласы бар. 2 баласы азыркы учурда ооруп жатат депчи. Анан бул маалыматты угуп сизге келип калдык. Окуяны баштан айтып берсеңиз, өзүңүз жөнүндө тааныштырып. Мен ошо 4 баланын жалгыз бой энесимин. Жолдошум да жок. Төрөлгөндөн баштап балам капкара болуп, ушинтип төрөлгөн. Бул кызым, да бир кызым бар ал биякта. Бул кызым, бул да кызым, бул балам эң күчү. 4 баланын энесимин. Ошо төрөлгөндөн баштап эле кызым дагы эпилепсия оорусуна кабылган. Төрөттөн кетип. Азыр кызыңыз канча жашта болсун? Кызым азыр 14-тө. Ошо төрөлгөндөн баштап эле бу да эпилепсия менен ооруп келет бул күнгө чейин. Балам болсо, балам дагы диагнозу ошондой, симптоматический фокальный эпилепсия. Балам төрөлгөндөн эле капкара төрөлгөн. 15 күн капкара болуп жаткан, мындай болуп. Анан мына азыркы учурда 4,5 жашта балам. Буга чейин кислородко жатып калат, эпилепсиясы кармаса, экөөнүкү да бунуку бир күнү тең болуп калат да. Мисалы, бунуку кармаса, мунуку да кармап калат. Ушундай да алмак-салмак кармап калышат. Анан балам бул күнгө чейин көп жаттык больницада, көп больницаларга бардык. Эч жыйынтык да болбой жатат. Доктурлар могу баламдыкын инвалидке чыгарып беришкен. Бул баламдыкы, бул кызымдыкы, бул кызымдыкы. Кел, айыр. Бул болсо өзүм атамдыкы, өзүм атам да 2-чи группада инвалид. Эми буга чейин балам төрөлгөндөн кийин атамдар деле жардам берип жүрүштү. Атамдар деле жардам берип жүрүштү. Буга чейин багышып балдарымды. Анан эми азыр өзүбүз менен өзүбүзбүз. Жолдошум болсо, жолдошум 4,5 жыл болду балам менен. Балам ооругандан кийин 2 жолго түшүп кеттик. Балаңыздын оорусун билгенден кийин таштап кеттиби? Жок, жолдошум убагында ичип, бизди кордоп, бычак такап, бизге кадимкидей эле муунтуп, ошо жөн
болбойт. Ошентип 2 жолго түшүп кеттик. Анан мен да балдарым үчүн жашагым келди. Бул кызым болсо жыгылып калат, көп больницаларга жаттык. Басып барат эле жыгылып калат, жакшы туруп эле басып барат эле цементке тарысып эле жыгылып калат. Баламдык болсо түнкүсүн кармап калат, күндүз ар кандай да. Анан скорый чакырып калабыз, скорый кээде келбей калса такси менен бара калабыз больницага. Балдардын оорусу эң жаман экен. Мен да балдарымды эч жерге таштагым келбейт. Балдарым үчүн канча баланын оорусу эң жаман экен. Ушундай балдар ойноп жүрсө, сүйлөп жүрсө, апа дебесин оккум келет мен да. Баламды да школага алып барсам, азыр буга чейин мынакей частный логопедтерге алып бардык. Невропатолог, логопед баарын алып барып келдим, бирок балам такыр сүйлөбөй атат. Баары эле акча болот экен, частный логопедтерге алып бардым. Анан бул Кыргызстандан да айыга албай атат балдарым. Бул больницага барабыз ошо. Жөн. Жакшы эмете айыга албай атат. Балам да сүйлөбөйт, эчтеке апа деген сөздү айта албайт. Бул менен тең балдар мынакей чуркап эле ойноп жүрүшөт. Мен дагы балдарым айыгып кетсе, мен өз мойнума алгам, балдарымды багам деп. Мага деле кыйын болуп жатат. 4 бала менен монтип квартирада турсам, квартира мынакей 12 миң төлөйм. Ушу квартира анан мындай эме жөлөк пулубуз, акчабызды да алабыз. Алар дары-дармектен артпайт. Үйдүн баары эле мини аптека болуп калды. Баары эле дары, мындай эме учеттогу дарылар баары тең. Ушундай алып турам. Анан квартира, күнүмдүк тамак аш, 4 баланы деле багыш оңой эмес экен. Балдарыңыздан бошоп иштей албайсыз, Балдарымдан эч жака чыга албайм, буларды эч жака таштап кете албайм. Бир жака барсам да сарсанаа болбойм. Сау болуңуз эжанам. Жолдошуңуз жардам берип кабар алып турабы балдарынан? Балдардын эч жардам албайт. Биздин балдардын эч жардам албайт. Кайын журтуңузданчы, мисалы, жолдошуңуздун Алардан деле эч жардам чоң жок. апалары, чоң аталары? Чоң ата, чоң апалары да жок. Эмелерим бар, туугандар бар, бирок кабар деле алышпайт. Өзүбүз менен өзүбүз азыркы учурда баары эле өстөр менен өстөр болуп калды. Биз деле мынакей балага бир күнү йогурт алам, эчтекеден артпайт. Бир күн тамак аш, бир күнү памперс, анан могу кислороддо сатып алапбыз, могу памперс колдонобуз. Балам сем чычам дегенди да билбейт такыр. Азыр канча жашта дедиңиз балаңыз? Балам азыр 4,5 жашта, эч сүйлөбөйт, тамак да берем, тамак да иче албайт өз алдынча. Монтип бөтөлкө менен сүт беребиз. Бул кызым болсо, кызымдыкы дагы бат-бат эле жыгылып калып атат. Мынакей частный больницаларга бардык, ага деле болбой, мондай дарылар жазып берген, ага деле болбой жыгылып атат. Биз да эмне кыларыбызды билбей кайрылып жатканбыз. Ошо кыргыз элиме кайрылат элем. Мен да балдарым таштагым келбейт. Ушу балдарыма айыгып кетсин. Мен ушу эненин жүрөгү аябай жаман экен. Мен жүрөгүм да такыр калбай калды. Мынакей бул кызым да бат-бат жыгылып, кислородко канча жатты, бул кызым дагы көп жатты. Жана антип эпилепсиясы кармаса эле талып жыгылып калат. Көзүн карап эле турам. Анан бир күндө жакын арада 5-6 жолу кармады да, анда күндө биринен кармачу да. Анан күнүнө 5-6 жолу кармап, өзүм ушунчалык ыйлап, эчтеке жүрөгүм жок экен, жүрөгүм такыр калып калыптыр, оору дегенде. Өзүм эшикти ачып жүрдүм, сиңдилерим ичинде жүрдү ошондо. Эмне кыларымды билбейм, өлүп калат го деп ойлодум ошондочу. Эшикти ачып жүрдүм, бирок врачтар да айтып атышты, энеси кирбейт деп. Көргөн сайын корком кызымды. 2 күн жаттым больницага муну карап. 2 күн жатканда такыр коркуп туруп алдым. Анан врачтар да айтып калышты, силер кете бергиле, сиңдиңер карасын деп. Мен үйгө кете бердим. Кызымдын оорусуна баламдыкы бир жагынан мага өтө эле кыйын болуп атат. Кээ бир адамдар сөз айтышат, эмне дериңерде барбы каныңарда депчи.
биздин каныбызда жок. Ушу 2020-жылы балам ошо ковид учурунда төрөлүп калды. Жаш балдар төрөтүп калып эле. Ошонун эле балам ушинтип калды. Бул кызым болсо, кызым учурунда давлениям көтөрүлүп кетип, бул да айнекте жатып калды. Экөө тең эмчек эмген жок, эмчектен да сүт чыкпай калды. Ушу безлактозный деген сүт менен багып келдим буга чейин. Өзүңүз мисалы кайсы жактан болосуз эже? Өзүм ушул жерде эле көп жылдан бери эле квартирада турам. Ушул жакта эле жашайм. Түйүңүз каяк болот? Түйүм Кемин болот. Канча жашыңызда кайсы жака турмушка чыктыңыз эле? Мен ошо көлгө чыккам. Анан көлгө турмушка чыккам. Баары эле жакшы ойдогудай эле жашап келатканбыз. Канча жашадыңыздар? Көп эле жыл жашадык. Анан бул балам төрөлдү. Эркектерге эркек бала керек экен да. Анан эркек бала төрө деп калды. Эркек бала төрөдүм. Бул кызымдан кийин, бул кыздарымдан кийин төрөп эле коеюн дегем. Негизи чынында эркек балам жок болчу. Бул балам төрөлдү. Баары эле жакшы болот деп ойлогонбуз. Анан эркек бала деп өзүм деле сүйүнүп жүрүп, ооруп калды аябай. Ушу кээ бир учурда ач калабыз, кээ бир учурда ток калабыз биз деле. Ар кандай күнүмкү жашоо менен эле жашап келатабыз биз деле. Анан Балам да ушу сүйлөп кетсе, апа деген сөзүн уккум келет. Балам азыр 4,5 жаштагы болгону менен 2,5 жаштагы баладай, балам дагы башка балдардай эмес балам. Анан айтып калбадыңызбы, логопедке да алып барып атам баламды депчи, анан сүйлөп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп атышабы? Мен буга чейин мынакей частный логопедтерге да алып бардым, акчаларын баарын коротуп, ошолорго алып бардым. Эч болбой атат, баламдыкы артта болуп атат, 2 жаштагыдай болуп атат. Мына баарына алып барып келип тагын балам. Балам эч жерге таштап кетким да келбейт, ушу балдарым өзүм мойнума алгам, багам деп. Жолдошуңуз таштап кеткенден кийин бир мойнуңузга оор жүктөлгөн турбайбы? 4 баланы 4 бала деле оңой эмес экен. Ондай квартира төлөп, тамак аш. Эми бул да Аллахымдын берген сыноосу экен. Жакшы көргөн пендесине берет дейт сыноону. Мен да элге кайрылып кетет элем, кыргыз элим. Ушу балдарым айыгып кетсе, колуңардан келишинче ушу балдарым чет жака барып, дарыланып келсе балдарым. Жакшы болмок, ушу балдарым айыгып кетсе мен да жеңилдейт элем. Кызыңыз 14 жашта окуйт азыркы учурда, э? Азыркы учурда окуйт, школдон да жыгылып калат. Кийинки учурда школго да барбай калды, көп жыгылып, больницада көп жатып калды. Анан жакында эле 10 күн частный больницаларга алып барып жүрдүм. Күнүнө 2000 алып барып жүрдүм. Андан да жакшы болбой атат, такыр. Кызым өзү да сүйлөп койсунчу. Кандайсың? Жакшысыңбы? Денсаулыктарың? Жакшы. Жакшы болуп калдыңбы? Апаңа жардам берип, врачкаңа жардам берип атасыңбы? Карашасыңбы врачкаңды? Азыркы учурда эмне кылып атасың каникулда? Эмне менен элексиң? Үйдө эле. Үйдө элесиңби? Бала карашып, апаң, э? Молодец. Акыркы убактарда оорубай элесиңби? Баары жакшыбы? Жакшы болсо болду. Анан эме бул балам менен бул кызымды да эч таштап да кете албайм да. Таштап кетсем эле эме болот, сарсан болом. Бул кызым кичине жакшыраак, бул кызымчы 4 класстагы кызым. Анан балам менен кызымды эч таштай албайм. Ушулар мурун идиш жууп иштеп жүрчүмүн. Мурун андан кийин баламды карай турган киши жок болуп эле эч жака чыга албайм. Ушуну мен эле күндө кирин жууйм, тамак берем. Балам, Анан жолдошум кол көтөргөн айынан ажырашып кеткем, 2 жолго түшкөнбүз деп атпайсызбы? Кол көтөрүп жүргөн убакта мисалы мындай үстүнө заявление жазып, неме көрсөткөн жоксузбу? Жок, ал да тынч жашасын, мен да тынч жашайын деп 2 жолго түшүп кеттик ушу. Кол көтөрүүсү көп болгон. Эми жанагынтип билбей калчу ичкендечи.
кичкенде билбей калып эле неме болчу. Анан мен да темирдей болуп эле жашаптырмын бул күнгө чейин. Баласынын оорусун билди. Баламдын оорусун Канча билди. жашында? Балам ошо жаңы эле төрөлгөндө эле кетип калганбыз. Ошо 2 жолго түшүп кеттик. Кийин кечирим сурап келип, балдар үчүн кел жарашалы деген күн болду. Андай болгон жок такыр. Сүйлөшүп да кабар да албайбыз. Улуу кызы дагы байланышпайт атасы менен, Жок. Булар деле ата мээримин көргөн жок ушу. Сабыр эже. Бул эпилепсия деп атпайсызбы? Канча каражат керек экен бул ооруну дарылоо үчүн? Биз ошо чет жака барышыбыз керек болуп атат. Өзбекстанга дагы барып келгенбиз, бирок жакшы болбой атат такыр. Өзбекстанга канча жыл мурун барып дарыланып келдиңиздер Ушу эле? кана ушу жазда эле барып келгенбиз. Жазда ошо 2 кызымды алып барып келген, баламды, бул бала кызымды, анан баламды алып барып келдим. Эч жыйынтык болбой атат, бардык ал жерден лечение кылдык. Бул балам ошо сүйлөгөн такыр артта болуп атат. Эч логопедтерге да алып барып атабыз, бирок сүйлөбөй атат да такыр. Логопед, невропатолог, дефектолог ошолордун күчтүү врачтардын колдоосу керек болуп атат балдарыма. Анан күчтүү врачтардын колдоосу керек болгон үчүн, ал үчүн акча каражаты керек экен. Уулуңузду азыр көтөрөсүздөр, 4,5дабы? Баса алабы? Балам кичине баса алат, анан көтөрдү эле ыйлай берет бул. Өз алдынча немете албайт. Апа деген сөзүн уккум келет. Раян, апа деп койчу. Апа дечи. Болду. Ай. Болду, ай. Балам мынакей көп кислородко жатты, эпилепсиясы кармаганда, эс учун жоготуп, көгөрүп, дем жетпей калат. Анан скорый чакыртабыз, көбүнчө эле скорый чакыртабыз. Ал келбей калат, кээде келип калат, ар кандай учур болот. Анан ушу барып кислородко эле жатып калат. Мен ушу жүрөгүмдү өйткөнү ушу балдарым айыгып кетсе дейм. Бул кызым дагы көп жыгылат аябай. Ушу басып барат эле жыгылып калат. Анан ушундай да, анан больницага барабыз, жатабыз. Биздин гос больницалардан деле жаттык, эч жыйынтык болбой атат. Аягында частныйларга баштадык. Анан уколун ала баштады, анан бирок анда деле кайра эле жыгылып атат, ушундай болуп атат. Анан жаңы эле сиз жогоруда айтып кетпедиңизби? Биринчи кызымда ушундай болуп төрөлүп калды депчи. Анан уулуңуз төрөлгөн учурда кара болуп төрөлгөн экен да. Өзүңүз да сүрөттөрүн көрсөтүп жатасыз. Анан эркек уул күткөн деп калдыңыз. Уулуңуз ушундай болуп төрөлгөндө, уулуңузду көргөндө кандай сезимде болдуңуз? Мындай күткөн жоксуз да мындай нерсени жүрөгү. Балам кап-кара экен. Мен реанимацияда жаткам, жаныма жаткырып коюштур. Эч ыйлап да түшкөн эмес ушу балам. Жаныма коюп коюптур. Эптеп врачтарды өзүм өлгөн атсам да, врачтарды чакырттым да. Врачтар балам эч дымы жок, карачы кап-кара десем эле, чууркан бойдон эле бул эмеде жаткан 4 бурчтуу ящикте. Сразу эле реанимацияга алып кетишти баламды. Алып кеткенде мен көптөн кийин реанимациядан 3-этажда болчумун өзүм. Анан 2-этажга которулдум. Анан 3-этаж жерге түштүм. Анан 10 күндөн кийинби, 15 күндөн стенанын өзүм канмас, стенаны жөлөнүп барып реанимацияга кирдим. Ачыгын айткылачы, балам эмне кылып атат, жатат, кандай болуп калды десем эле, жатат. Сиз ошондо 10 күнгө чейин балаңызды көргөн жоксуз, реанимацияда жатты балаңыз. Эч көргөн жокмун, элиң балдар жанында жатса. Өзүм эчтеке билбей жаттым. Өзүм да каным кеткенде 2,5 литр каным кетип, эч көргөн жокмун баламды. Докторлордон сурап аттым, балам кандай десем эле, жакшы деп койду, бирок ишене албай жүрдүм жакшы дегениндечи. Анан түштүм 15 күндөн кийин балама бардым.
Сүт эмизейин десем, бир дагы сүт эмчегимен чыкпай койду. Докторлор болсо бөтөлкө менен берип атыптыр сүттү. 3 маал кирип турасың деди. 3 маал барып турдум. Барып карап кетем. Балам да таанаган эмесмин, таптакыр. Балам барбы десем, кислородду жатыр, капкара болуп. Өлүп калат го дедим. Ушу ыйлап жүрүп, Кудайга жалынып атып, анан балам бала болуп калды. Качан көзүн ачат деп эле жүрдүм, врачтардан сурап. Убакыты жеткенде дейт, убакыт керек деп койду. Убакыт керек деп күндө сурайм. Ошентип жүрдүм, анан көзүн ачты. Андан кийин эмеге которулдук. Анан эмне эле реанимациядан чыккандан кийин дагы бир больницага которулдук. Больницага которулуп, аякта да жатты, айнекте балам. Аяктан да врачтар карап жатты, 3 күн карады. Анан жакшы болуп үйгө чыктык. Кайра эле эпилепсиясы кармап калат. 8 айында да мурдунан зонд менен сүт берип жүрдүм. Колунан да азыр капельница алынбай калды, колунун тамыры жок да, такырчы. Анан мойнунан сайып калышты баламдын. Азыр сүрөттөрү бар соткада. Мойнунан сайып калышты. Ушу тамыры такыр чыкпайт. Бир барганда больницага 10 жолу тешилет, колочу венасы чыкпай. Балам бала болуп калды. Эпилепсиясы улам кармап калат, улам кислородко жатат. Мен да жүрөгүм калп турат, оору дегендечи, оору дегенде. Тынчы жок, ушинтип эме берет. Тынчы жок, ыйлай берет. Бир иш эмес, 2 иште эме болуп калса, мен берип койчу бирдеме. Мына. Мына аласыңбы? Кел. Мен аласың, муну каасты аласың не? Монтип өзүм дагы балам төрөлгөндөн кийин ушу 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери балам жуунтайын деп аткам, суу кайнатып эле жуунтайын десем, ток тартып кетип 15 литрлик тифаль. Анан ток тартып кетип ары алып барып учуруп туруп үстүмө бүт коюлуп түшкөн. 1 ай шейшеп жанып жаттым больницада. Мен да күчтүү колдордон алып, анан ушу эме марлини сууруп атканда эле ушунчалык оорутат. Марлини сууруп атканда эле. Анан анда да укол сайып коет. Ушу кана 1 ай капельница алып, анан жакшы болуп чыктым мен. Бүт күйүп калгам такыр. Азыркы учурда ден соолугуңуз жакшы? Азыркы учурда ден соолугум жакшы болгону, балдарым айыгып кетсе, ошол эле менин үмүтүм. Үмүтүңүз өзгөрө берсе же, кыргыз эли кайрымдуу калк элиңиз бар. Сонун болгон балдарыңыз бар экен. Балдарыңыз бар, бактыңыз бар. Буюрса, балдарыңыз сонун болуп бутуна туруп кетет, балаңыз сүйлөп кетет. Эч качан муңайбаңыз, эч качан кайгырбаңыз. Буюрса, баары жакшы болот же. Сизге да рахмат, Алла разы болсун. Кыргыз элиме дагы кайрылат элем. Ушу балдарым айыгып кетсе, эми кыргыз элим дагы ушу бир үйдө 2 бала төрөгөндөн кийин эмнеге төрөйт деп ушинтип айтат да, анан мен да ошо кайрылып кетет элем. Бул биздин эч каныбызда жок. Ошо каныбызда жок биздин. Балам ушу төрөлгөндөн баштап эле ушинтип калды, кызым да ушинтип калды. Кээ бир адамдар айтат да, эмне делиңе канагаты барбы деп, жок, андай биздики жок. Эми бул төрөттөн кетип калды. Мен да ушу кызым төрөп атканда давлением көтөрүлүп кетти деп атпайм. Бул балам болсо 2020-жылы ковид учурунда мен да ооруп калдым, катуу ооруп калып, анан ушундай болуп калды. Бул кимдин маңдайына жаздыр, маңдайга жазылган нерсе экен. Эми кайра оңдой албайт экенбиз да, маңдайга жазылган нерсени. Айтат го, Аллахым күчтүү адамдарга сыноо берет депчи. Демек сиз Кудайдын сүйгөн пендеси экенсиз, күчтүү экенсиз, ошондуктан ушундай Кудайым сыноо берип, сынап жатат. Буюрса, баары жакшы болот, анан кыргыз элине кайрылууңуз болсо. Отур. Ошо кыргыз элине кайрылат элем. Мен тиги мынакей 2 балам айыгып кетсе,
биз да алгандан эмес, бергенден бололу. Балдарым буюрса чоңойсо, ошо балдарым буюрса чоңойсо баары жакшы болот дейм. Айыгып кетет деп ишенем мен. Буюрсачы. Ошо кыргыз элинен колуңардан келишинче жардам сурайм. Жардам сурайт элем, ошо жардам берип койгулачы. Ушу балдарым айыгып кетсе, менин үмүтүм ошол. Отур.